Assalamu alaikum туғандар. Мына біз түштік жергесіндебіз. Ош шаарынын берекелүү Тешикташ базарындабыз. Азыр силер көрүп турган бардык ушул мөмө жемиштер, жаңгактар, алма, клубника бардыгы бул күздүн берекеси туғандар. Клубника канчадан болот атат? 180. Мына клубника отургузгула 180 экен. Биалмачы, биалма. Биалма 80 сом екен. Мына сары алмачы, мына голден делешес. 70 сом, мына 70 сом. Мыначы редчиф алмасы канча екен? Ал да 70. Кызыл алма канча? 50-60. Жүзүм канча, жүзүм? Жүзүм 70. Мына Хусейни дамский пальчик. Мына семеренка алма канча екен? 100 сомго 3 кило. 100 сомго 3 килограмм екен. Семеренка отургузба да урушам го мен. Көрдүңөр, а? Отургузбагыла семеренканын баасы жок. Мына кызыл алма 50 дейт. Жакшы баа. Хурма 50. Мына. Анан мен вареньялар даяр, а? Канчадан даяр вареньялар? 300'dan домашний. Домашний 300 сомдон даяр вареньялар бар екен. Баягы Качество өтө зор ата. Качествосы аябай жакшы экен. Мына малинанын өзү деле кымбат болуп атат азыр. Клубника 170, малина канча экен таксыр? 280 малина. Мына баягы Алишер айтып атат го. Мындай клубника отургуз, кымбат сатасың деп. Мына ушул сорту эмне экен бун? Клери. Клери деген. Мына карагыла. Чоңдугун. Мен силерге дайым айтам, а? Алмурут отургузгула деп. Мына алмурут деле эмес, мына нашвант деп коет. Карагыла. 100 сом болуп атат. Бар жокту кургатып, бар жокту уже бардығын даярдап, товар кылып үйрөнүш керек да. Мыналардын бардығын сонун кылып, сортировать этип, майдасын майда, чоңун чоң кылып, экспортко даярдаш керек. Мына карагыла, мынандай грушалар бар. Чоңдугун көрдүңөрбү? Өтө сонун товар. Буну Россияда орустар талап алат да. Мына ушулардын бардығын ферментировать этип, жууп, тазалап, буларга түс берип, жакшына кылып, муну Россияга чыгарыш керек. Мына туугандар. Бирок азыр биз өзүбүздү алма менен 50% дагы камсыз кыла албайбыз да. Алма менен. Алма январга баргандан кийин, уже январдан кийин алманын баасы резко өсүп кетет. Себеби дегенде алма бизде өтө аз да. Алма отургуза өргүлө. Мына жүзүм менен болсо өзүбүздү 3% камсыз кылабыз. Жүзүм менен. 3%. Хурма 3%. Бадам, мисте 1%. Өзүбүз Кыргызстан. Түшүндүңүздөрбү? Болгону Кыргызстан өзүн картошка менен гана, жүгөрү менен, жана сүт менен камсыз кыла алат. Этти дагы почти 50%ын башка мамлекеттен ташып жейбиз да. Мына акарачка, буйволдун эти, бар деме, бирдемелер келип атат го. Ошолордун бардыгы биз өзү эмне чыгара алабыз? Эң жакшы биз чыгарган эмне? Биз ушак чыгарабыз. Тополоң чыгарабыз, митинг чыгарабыз. Тура? Ошондой иштерге устабыз да биз, бирок ишке келгенде бардыгыбыз эмне? Ончо эмес. Хурма канча сом болот? 40 сом, а? Жакшы баа. Лимончу? Килограмм 140, а? Жакшы. Чеснок канча? 150 чеснок. Баклажан? 30 сомдан екен, а? 33. Капустан канча? 70. Брокколичи? 90? Карагыла, мына. Туугандар, кымбатчылыкты көрдүңөрбү? Былтыр эле тартканыбызда ушулардын баары тең баасын деле. Күн жылдан жылга бар жок кымбаттап атат. Мына бий алмаларды карагыла. Өтө сонун качество. Семеренка 50 сом.
Ha. Мына ежем. Ең еле жақсысы мынау. Ежем тура айтып атат. Мына ошоны чычырканактай. Чычырканакта. Канчадан бул эми? Килограмм 250 ден. Килограммы 250 ден, а? Малинанычы? Малинаны өзүмө жасап атам. Өзүңүзгө жасап атасыз, а? Малинаны деле көрдүк, 300 сом экен. Бирок өзүмө. Жакшы. Мына алмаларыбызды караңыздар. О. Килипсон алмалар. Мынаны карагыла, алма. Алма деген килипсон алма. Бул эже бул редшиф эже. Редшиф. О, на превосход. Мына биз 8 жылдан бери элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Кудайга шүгүр, мына биз айткан Редшиф, Golden Delicious, Granny Smith, Gala деген алмалар базарга чыкты да уже. Элдин бардыгы ошону эккендер алып келип сатып атышат. Бардыгы айраң таң калып, мынча сонун алма деп алып сатарлар дагы айраң өздөрү. Мына Golden Delicious. Ширин алма деп жазып койгон. Мына Golden Delicious эң ширин алма. Ол эсептелет, бирок муну бакканда жакшы карай турган болсо чоң сочный болот. Жүзүм 1 килограммы 50 сом жүзүм. Аябай даамдуу жүзүм дейт. Балда экен, мына. 3 терилген алма экен. Кол менен териптир мына. Мына жүзүмдөр 60 сом. Бишкекте жүзүм 150 сом. Мына. Бишкектиктердин көзүн күйгүзүп койлу. Жок, менде 100 сом мына жүзүмгө карап. Күчтүүлөр, жакшы. Хурмалар 50 сом. Хурма 50 сом, а? Мен тартып коюңуз эми. Өзүмбү? Кана? Салам айтып коюң баары бишкектиктерге. Салам. Туугандар салам дейт. Базар. Тешикташ базары канча жылдан бери функционирует этип атат. Бирок ушул базар, биз 20 жыл мурун көргөн болсок, ошо бойдон эле бир өзгөрүү болбоду. Бир модернизация кылып, мына азыр ошол Западтан жаңы машина базар тарапка ишкерлер аракет кылып атышат. Мына ушул оптовый базарды ошол жака көчүрүп чыгып кете турган болсо, ал да жакшы болот. Себеби мына ушул Бишкекке, Алматага, анан дагы Новосибирге, Москвага жүк кылганы ошол жакта чоң логистика коюш керек. Логистический борбор коюп ошол жерге. Мына дыйкандар алып келген алмалар мына турбаш керек да. Мына сразу келдиби, килога чагып туруп эле акчасын берип дыйканды кетириш керек дагы. Не бул кетиш керек уже. Новосибирге кетиш керек, Алматага кетиш керек, Бишкекке кетиш керек, онун ары Сахалинге чейин барыш керек да ушулардын бардыгы. Мына жер жаңгак экпей койдук. Жер жаңгак Өзбекстандан келет. Мына дагы жакшы. Кудай таала бизге арсанбапты берип койгон экен. Анан мына өзгөндөгү жаңгагыбызды жаңгак жеп атабыз. Өзүбүздүкү деп. Мына өрүк өзүбүзгө баткен. Мына фундук канча сом? Фундук 700 ден, 1 килосы. Ана. Мен фундук 2 кило деп атам да элдин бардыгы. Бадам канча сом? Эң катуу арзан, а? Жон жиелбесин, таш бадам а? Жумшагычы баягындай, бумажный. Кылыч бадам 1200, а? Эмелериңизчи, фисташка, турецкийби? Эң күчтүү ошол, 1250. Мына ушу товарлардын мына көрүп турам, мына чагылган жаңгак, анан мына турган эки өрүктөн башкасы бардыгы Өзбекстан импорт, Тажикстан, Иран. Өзбектердики кайсы? Мейс. Мынаучу? Мына чоң Иран, Ирандан келип атат, да? Мына өзүбүздө Баткенде жер кычып атат. Эгип ушул кылыч бадамдарды бардыгын өндүрүп жасасак болот эле. Жок болбойт да. Өзүбүз кылбай атабыз. Биз эмне кылабыз? Биз тополоң кылабыз, ызы чүр салабыз. Помидор 55 сом, 65 сом. Жүзүм 60-80 дейт. Жакшы товарлар экен. Алмаларды карагыла. Алма азыр серап экен. Сары алма канча же? Golden Delicious 80 сом. Golden Delicious 80 сом экен.
Zolotoy Green. Biz Zolotoy Green deyiz de. Özünün adı Golden Delicious bunun. Golden'di sizge men onu nemeden gelgende Golden dep algansыңар да импорт десіздер. Zolotoy Green менен Golden Delicious bir alma. Men sizди азыр любой бакка апарып көрсөтүп келем. Golden başka, Boyka başka, Zolotoy Green başka. Zolotoy Green именно ушул Golden Delicious Zolotoy Green. Кана Golden анда? Golden yok abi. Неге? Pişelek ol, kokma. Ол Granny Smith ал. Pişelek da. Granny Smith пишелек, эми пишат. Bu Zolotoy Green. Zolot. Уже bir şu adam. Ооба, биз кыргыздар буну Zolotoy Green деп алганбыз да. Бул мына Golden Delicious деген алма ушул болот. А берки көк алма бар го, сиз айтып аткан. Онун аты Granny Smith деген ол. Ол пишелек, эми пишат ал. Ооба. Bunu emin siz satkanda Golden Delicious деп satыңыз. Zolotoy Green деп biz өзүбүз ат коюп алганбыз да. Bu дүйнөлүк өзүнүн аты бул Golden Delicious деген алма да бул. Zolotoy яблоко деп коет да буну мына. Алтын алма деп коет. А сиз айтып аткан, мен айтып атам го баягы бишелек дегениңиз. Мына ушуга окшош алма болот. Көкмөк. Ол Granny Smith. Мынаны эми Golden деп сатыңыз, макулбу? Golden desеңиz, elдің бардығы иностранецтер жақсы жүрөт да. Шунда күнгө сабак беребиз да, шунда түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Кыргыздын бардығы Zolotoy Green деп ат коюп алган да. Мына Şulardan bazıları Golden Delicious, Semerenka dedi. Jonathan. Bunlar olsa Red Chief alması. Şunday olup pazarga çıktı da уже. Biz 8 yıldan beri tınım yok. Aytып atkan davattan üzürü emi çıktı da mı? Hazır pazarga çıkıp bunu elleri alıp jep şundan пайдаланып атышат. Эми азыр мына Оштун базары жөнүндө сүйлөп атат элем. Мына ушул Оштун базарын ошол жака жылдырабыз деп балдар аракет кылып атышат. Муну жылдырыш керек. Жылдырып ошол жерге баягында приемный пункттарды ачып, ошол дыйкандардан келген товарды свежий эрте менен алып ошол жерде сразу формировать этип эмеге кетириш керек да. Экспортко чыгарыш керек да. Мына бизде азыр бул мындай айтып көргөндө бир азыр ушул жердеги товар мисалы үчүн бүгүн бар, эртеге уже жок да. Уже эртеге уже бардыгы сатылып бүтөт. Бул шаардын гана потреблениясына да бул. Бизге чоң базар керек. Чоң жөн эле ушу холодильниктери менен, мойкалары менен. Мына ошол базарды азыр западный запад жака балдар аракет кылып атышат. Ошолорго мэрия азыр жардам бериш керек да. Давай деп туруп чыгарып берсе, мына ошол жерде биринчиден конкуренция чоң болот. Ал жерде мисалы үчүн азыр бул жерде бир 300-400 киши иштеп атса, ал жерде уже 5000-6000 киши базарга чыгат. Ал жерде конкуренция аябай чоң болот. Мына ошол жерде тазалыкка, анан кийин качествого көңүл бөлүшөт. Чоң баягында игроктор пайда болот ошол жерде. Мына ушул эмелерди алып башка жакка импорт кылуу боюнча. Эмне дейин, Оштун базары относительно Бишкектикине караганда кыйла арзан. Мына караңыздар кандай сулуу товарлар бар. Мына жүзүмдүн түрлөрү, мына хурмалар, мына Golden Delicious дагы. Мына Granny Smith. То есть Red Chief. На Golden Delicious. Мына жүзүмдөр бар. Пияз канча сом болду? Пияз 30, картошкасы 100 сом 3 кило. 30 сом кен картошка.
Бұл эми, конечно, розница баалар. Оптым ала тұрғандарға дағы скидкалар қаралған. Бұл жаққа өте олайын, тығын екен. Мына жерде болса аздан емелер сода сатып қылып өтші. Мына ушул оптовый базардың авалы ушул өте плачевный деп қойса болады. Мына машинелер батпайды. КамАЗдар кириши кыйын. Мына ошол жаққа ушул базар жыла турган болсо максатка лайыктуу болот эле. Ошол жерден элдерге дагы ыңгайлуу. Шаардын чети барат, машина менен кирет. Өзүнө керектүүсүн жүктөп чыгып кетишет. Мына жерге мисалы үчүн машина коюп азыр бир сода кылам десең, совсем жасай албайсың да. Мына 40 коон деп коет буну. Мына коондор азыр анча эмес, бирок кышындасы аябай сонун болуп бышат, эзилип. Мына шакар болуп калат да, бирок ондо мына ушул коон 10 килограмм чыга турган болсо, коондун баасы 1000 сом болот. Granny Smith. Семеренке екен. Чиф. Мына алмаларды қарағылы. Осыларды азыр Москваға жеткізсең, мұны орыстар тентек болып қалады. Бұл алманы көріп. Мына қарағылы, қандай качество. Biz айтқан 8 жылдан бері сайрап, жасағыла, қылғыла, мынандай қылып, шығарғыла деген тауарлардың учу шығып қалдыр. Мына эми шуну правительство қолдау бериш керек та. Мына. О, жүзім. Жүзім бардық Өзбекстандан келет бізге. Өзбекстанның жүзімін жейіз. Ошон үчүн биз дагы өзүбүз дагы жүзүм кылышыбыз керек. Бизде 300 000 гектар жерге жүзүм айдаш керек. Мына ушул Токтогулга, Араванга, Төмойунга жүзүм айдаш керек. Бизде жүзүм жок өзү. Биз жүзүм менен өзүбүздү 1% да камсыз кыла албайбыз. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Правительство айтыш керек. Мына цитрусовыйда эч кандай пайда жок да, мына цитрустарда. Мына мисалы үчүн, мен лимонго өзүбүздө өсөт, та калган апельсин, баягындай мандариндерди уже бул жага киргизиштин эч кажети жок. Мына Кытайдан келген болгарский перец, ошого немелерди киргизбеш керек бизге. Себеби ал жерде bir vitamin болса, hiç нерсе жок. Жөн адамдын ден соолугуна зыян берет. Ошону мамлекет контроль кылыш керек. Өзүнүн эли эмне жеп атат? Ошого катуу башын ортуш керек. Мына формаларды алып барып, азыр холодильникке салып койсоңуздар, 2 күндөн кийин ушундай жей турган болуп калат. Пальчики оближиш дейт да. Мына мен азыр эле айтып аткан, мына көрдүңүз, грейпфрут, манго, киви, сиви. Мына ушуларда көрөктү. Биздин элибизге мына анар жедириш керек. Мына анар отургузгула. 4 иши деген анар бар дейм. Мына төмөйүндүктөр жериңердин бардыгын анар кылгыла дейм. Укпайсыңар да. Мына алмурут отургузгула дейм. Алмурут. Алма көп, алмурут аз. Базарга кирсең алмурут аз. Алмурутту көбөйтүш керек. Мына ушулардын бардыгын жасай турган. Бул эми өзүбүздүн внутренний гана потребленияга отургузушубуз керек. Чтобы базарды башка жактан албай турган кылып жасап, бирок ошол эле учурда мына товар болуп дүйнө жүзүнө сатыла турган мына товарларды ошол жаңгактуу кылыш керек.
Қапқа салып қойып, қалаған малда сата бере тұрған. Логистикасы жеңіл болуш керек. Мына туғандар, бүгінгі Тешік таш базарынан кішіне обзор бердім. Сап-сары болып, алтындай болып тұрады. Түгөнгүс байлық су. Мамлекет азыр. Жалпы қырғыз елін, мына ошо айыл чарбаға көтеріп шығарып тұрып, жалпы қырғыз елін айыл чарбаға шығарып, мына бардық елге ушул продуктаны арзандатуу программасына түшүрүш керек да. Андай кылбасак, мына бар жоқты кымбат алып жеп калдык. Мына ушул айыл чарба министрлиги иштей албай жатат. Мына ошол айыл чарба министрлигине ушундай көзү жеткен ушундай иштерге азаматтарды кое турган мезгил келди. Кыргыз элинин эркиндиги бул тамак аш коопсуздугунда. Аны түшүнбөгөн дурус эмес туугандар. Ассаламу алейкум.